Номер 52 Kırgız-Türk Dostluğu adındагы мектеп лицейinin 3. G klassının okuçusu Жеңишбеков Алмазбек. Менин эжекем Ормошова Гүлбарчын. Biz Oku Keremet Dolboru tarafından verilgen kitaplardı kızığı menen okuyбуз. Men жақында эле жаңы достор, Шамалдан Мелек, Папая кыйын ишку бар жана Майпаң Мамалак китептерин окудум. Бул жерде мага жаккан китеп Майпаң Мамалак. Мен азыр сиздерге Майпаң Мамалак жөнүндө айтып берем. Автор Пьер Винтерс жана Эстер Лекан. Майпаң Мамалак тез жардам аптечкасы. Бул чыгармада негизги каармандар Майпаң Мамалак, Лора жана Амир. Амир турникте олтурат. Карагылачы, мен эң үстүнө чыга алам. Лора, абайла, жыгылып кетесиң. Лора, сен дагы өйдө чыгасыңбы? Мында оюн аянтчасын бүт көрсө болот. Мамалак алардын жанына келет. Сен аябай бийик чыгып алыпсың го, абайла, деди ал. Мен өтө бийиктемин, да эч нерсе уккан жокмун, деди Амир. Лора ташты тээп койду. Мен анча бийикке чыккым келбейт. Жыгылып түшсөм кантем? Кулап түшкөн жаман, этиң ооруйт. Бирок силер кулагандан коркпошуңар керек, деди Мамалак. Амир түшүп келди. Жакында эле жыгылып тизем катуу ооруган. Анан манжамды сындырып алгам. Кайсы жериң болбосун, жыгылсаң ооруйт. Мындай учурда жардам бере турган нерселер менде бар, деди Мамалак күлүп. Ал аптечка болот. Мында көп нерселер бар. Чын элеби? Деп сурады Лора. Көрсөтчү, деди Амир. Бул бир жолу пайдаланыла турган кол кап. Силер эшиктен туткасын телефон, тыйын, топурак, кум же үй жаныбарларын кармайсыңар. Демек, колуңар тез-тез булганып отурат. Кесилген же канаган жаратты дарылоо үчүн бир жолу пайдаланыла турган кол кап кийүү керек. Балдар, билесиңерби, аптечканын ичинде эмнелер бар? Байлап таңуучу материалдар, таңгыч, кан токтотуучу куур, жарат таңуу үчүн пластырлар жана лейкопластыр. Жумуштуу материалдар, кайчы, пинцет, градусник, бир жолу пайдаланыла турган кол кап жана жылытуучу баштык. Тазалоочу суюктуктар, этил спирти, суюк самын, сүлгү, йод жана зеленка колдонулат. Балдар, билесиңерби керектүү байланыштарды? Тез жардам үчүн 103 номери, милицияга 102 номери, куткаруу кызматы 160 номерине чалуу керек. Мен бул китептер биринчи жардам бере турган аптечкасы менен тааныштым. Бул аптечка бардык учурда керек болот. Мисалы, эгер жарат кичине болсо, пластир керек. Эгер жарат чоң болсо, бинт таңуу керек. Бул аптечка бардык үйдө бар болуш керек. Бул аптечканын ичинде дары-дармектер бар. Азыркы пандемия учурунда баарыбыз маска тагышыбыз керек. Самын менен колубузду таза жууп, антисептик колдонобуз. Сиздерге жардам керек болсо,
Meni чакырыңыз. Мен майпаңламалап барыңыздарга жардам берем. Оорубай, ден соолукта болуңуз.